First of all, you're welcome to my lecture. I'm very glad to see you again in this area. My name is Idris, and let me introduce myself. I'm working in a theater Bapur, and first of all, I want to definite my rules on my lecture. If it is possible, turn off your telephones or keep in silent. I don't want to interrupt my lecture. And he said at the beginning, open the door. It's free for everyone who wants to come in, who wants to go out. But this is not for me. I open the door, who wants to come in, but not going out. Is someone understanding me? Raise your hands. Who can speak English? Yes. Kırgız köpsü orusça söyleyip, akın köpsü hangisi söyleyip başladı. Eң алгач жалпыңыздар кош келиңиздер. Агай Үчан айтты, эшикти ачык коелу да, кирген кирсин, чыксан чыксын деди. Ушул эрежени бир аз бузайын да, кирген кирсин, чыкпасын деп койдум. Ал эми бир нерсе бар. Мүмкүн болсо телефонуңуздарды өчүрүңүздөр же үнсүзгө алыңыздар. Бирок ошол эле учурда мүмкүн болсо кагаз калем алып, кээ бир маалыматтарды жазып барсаңыздар жакшы болот. Анткени студент от слова английское слово study. From the word study, it means when you translate this one, которгондо окуу деген маани берет, үйрөнүү деген маани берет. Сиздер ошол сөздөн алдыңыздар. Келиңиздер, бүгүн лекцияга келдик, семинарга келдик. Бири-бириңиз менен сүйлөшпөңүздөр мүмкүн болсо. When I let you, you can talk to yourself. Уруксат бергенде сүйлөңүздөр, уруксат бергенде туруңуздар, уруксат бергенде чыгыңыздар. Ага чейин конок койдон жоош. Сиздер лекцияга конок катары чакырдык. Менин коногумсуздар. Мен бул жерге конок эмесмин. Сиздер мага коноксуздар. Анткени алдын ала мен жазып койгом, каалаган келсин дедим. Бул жерде мен эйлеген болчу. Андай болсо менин коногум чакырылбаган киши шыпырылбаган жерге отурат. Сиздерди чакырдык, бул жердин төрүнө эмес, жүрөктүн төрүнөн орун бердик. Андай болсо орунга сыйга татып отуруңуздар. Биринчи сүйлөмдү жазып алыңыздар. Көрүнүшүң менен мактанба. Анткени көрүнүшүңдү Кудай жасаган. Мактансаң бир гана көркөм адеп ахлагың, адамгерчилигиң менен мактан. Анткени бир гана ушул нерсени бул өмүрдө өз аракетиң менен жасайсың. Бир күн бир инсандын короосуна, үйүнө, огородуна чычкан басып кетет. Адам чычкандан кутулуу максатында короосунун бир четине капкан коет. Капканды чычкан күндө айланып өтөт. Азыркы чычкандар өтө кул. Керек болсо домдо жашасаң туалеттин унитазынан чыгып, кайра ошоктон кетип калган чычкандарды көрүп атабыз. Чычкан ошентип капканда айланып жүрүп күндөрдүн биринде чычкан короодо жүргөн тоокко келип айтат: "Эй, корош, муну капканда алып койбойлубу? Короодо баарыбызга тоскоолдук кылып атат." Тооктун сөзүн караңыз. Менин проблемам эмес. Кимдин проблемасы болсо өзү чечип алсын, мага кийлигишпеле. Чычкан макул деди. Жүрдү айланып отуруп күндөрдүн биринде короодо жүргөн койго келип жагында: "Эй, кой, могу чычкан капканда алып койбойлубу? Баарыбызга тоскоолдук кылып атат. Карасаңыз бир четте тур." Кой айтат: "Менин түйшүгүм эмес, менин проблемам эмес, кимдики болсо өзү чечип алсын." Айланып отуруп уйга келет. "Эй, уй, муну капканда алып коелу, баарыбызга тоскоолдук кылып атат. Могул проблеманы чечип коелу." Уй да айтты: "Менин проблемам эмес, кимдин проблемасы болсо өзү чечип алсын." Күндөрдүн биринде чычкан айланып отуруп, капканга байкабаган абалда жылан куйругунан түшүп калат. Жыландын буту жок, түртүп чыгып кетейин дегидей. Айланып отуруп, короодо жүргөн кожоюндун аялын келип бутунан чагат. Кожоюн бутунан чагылган аялы больницага алып барат. Белгилүү бир күн карайт. Андан кийин дарыгер чыгарып жатып, кожоюнуна айтат: "Биз жетерин чыгарадык. Аялыңызды алып чыгыңыз, жана толугу менен айыкканга чейин тамагына бир аз көңүл буруңуз, мүмкүн болсо жеңилирээк тамак бериңиз, тоок шорпо болсо жакшы болот" деди. Келер замат короодо жаткан тоогун союп берет, корозун, тоок шорпо кылып берет. Коло коңшу тууган уруктун баары келет: "Эй, баланчанын аялы больницадан чыгыптыр, кабар алып коелу." Анда кожоюн ойлонду, коло коңшу дос тууган келатат, бир жолу могу койду союп, бир кырсыктын башын алып бир курбанды кесип салайын деди. Койду сойду.
Бирок тилекке каршы аялдын денесиндеги уу толугу менен тарабаган экен, көп өтпөстөн аял дүйнөдөн көз жумат, бул ирет кара ашына уйду союп берет. Бирок маселенин кызык жери караңыздар, учурунда менин проблемам эмес деген тоого өлдү. Менин проблемам эмес деген уй өлдү. Менин проблемам эмес деген ой дагы өлдү. Бирок проблема меники деген чычкан эмгече тирүү жүрөт. Урматтуу жаштар, биз семинарды баштап атабыз. Могул жерге келип, кимдир билем, семинардан келейин дагы şu bir nerse alıp keteyim деген maksat менен келди. Кимдир досу менен, şu досу менен чыга кетем, кирсем кирип койрейинчи деп билбеген абалда келди. Кимдир кирбесең өлөсүң деген мугалим менен коркуп кирип койду. Кимдир чөтө элдин баары ушака кетет, мен да кирип койрейинчи деп келип атат. Келиңиздер, кантса да бүгүн пешенеге ушул жерге жолугушуу насип этип баарыңыздар кош келиңиздер. Бирок өтүлүп аткан семинарды, өтүлүп аткан тема, саналып аткан көйгөйлөрдү менин проблемам эмес демеңиздер. Бул биздин проблема. Келиңиздер. Бириксек, бирге болсок, жамаат менен биргеликте жүрсөк, анда эч кандай түйшүк биздин алдыбызга тоскоол болуп бере албайт. Семинарды баштадык анда. Кош келиңиздер, жаңадан келгендер. Эң алгач сиздер менен бир нерсени өткүм келип отурат. Биз адептүү балдарбыз. Урматтуу студенттер, адептүү болуш керек. Илим алыш үчүн, билим алыш үчүн биринчи орунда адам баласына адеп керек. Жана семинардын башында төрдө отурганда жаздырдым. Көрүнүшүң менен мактанба, көрүнүшүңдү Кудай жасаган, сен жасаган эмес. Өзүң каалап көзүмдү көк кылам, мурдумду картошка мурун кылам деген эмес. Тегиң менен мактанба, өзүң каалап президенттин баласы болом, депутаттын баласы болом деп тандаган эмессиң. Аны да Кудай тандаган. Мактансаң бир гана адебиң менен мактан dedi. Келиңиздер, анда семинарга бир киришүү жасайлы. Адеп. Бүгүн жашооңуз сонун 5 болушун каалагандар, анда ушул 5 адеп жөнүндө бир аз санап өтөлү да, адан ары тема уланталы. Адеп ахлак деген эмне ким билет? Адеп деген эмнени түшүнөбүз санатта? Келиңиздер, бир кол көтөрүп ордуңуздан туруп айтчыларбы? Адеп. Анда сөздү улантайын. Адеп өзүңүздөргө жазып алыңыздар. Адеп ахлак жакшы кулк мүнөз деген маани берет. Адеп ахлак жакшы кулк мүнөз деген маани берет. Жөнөкөй эле күлөбүз. Жазып алыңыздар, кааласаңыз мээңизге. Кааласаңыз телефонуңузду диктофонун ачып коюң до конца. Бир нерсе. Күлгөндүн өзүнөн эки нерсени байкаса болот. Бир, эмнеге күлгөнүнө карап акылын байкайсың, кантип күлгөнүнө карап адебин байкаса болот. Караңыз. Бир эле адам баласындагы күлкүнүн өзүндө ошол адамдын күлүшүнө карап эки нерсени байкайсыз. Кантип күлгөнүнө карап адебин, эмнеге күлгөнүнө карап акыл эсин. Аха деп бакырып күлөт, анын адеби ошондой экен. Белгилүү байкадым. Жөн эле бирөө аксап баратып, бир аз буту мүдүлүп кетсе, ошого да жата калып күлө калса, демек акыл эсин байкаган. Күлгөнгө ылайыктуу нерсе үчүн күлүп атабы же жокпу? Демек күлкүнүн өзүндө эки нерсени байкаса болот экен. Биринчи, кантип күлгөнүнө карап адебине, эмнеге күлгөнүнө карап акылына. Биз адеп темасына токтолуп атабыз. Маанилүү болгон 5 адеп. Маанилүү болгон 5 адептин биринчи адеби, студенттер, сиз менен биздин адам баласынын билиши шарт болгон биринчи адеби алда болсо, балким ойлонуп көрөрсүз. Келиңиздер. Бул тазалык. Тазалык болмоюнча не намаз кыласың, тазалык болмоюнча не жерге көмүлөсүң, тазалык болмоюнча не тамак жейсиң, не бир буюм кармайсың, не бир кийимди кийинесиң. Демек, тазалык адам баласында эң маанилүү болгон адептин биринчиси. Сиз менен биз тазалыкка канчалык деңгээлде көңүл бурабыз? Тазалык дегенде, келиңиздер, көңүл бурулуучу нерселер. Биринчи, дененин тазалыгы. Адам баласы денесин таза кармайбыз. Адам пендеси денесинде бир тиштем эт бар. Ошол тиштем эт таза болсо бүт дене таза, ошол тиштем эт жаман болсо бүт денедеги тери таза эмес. Ал тиштем эт да адамдын дили, жүрөгү. Эми, дененин тазалыгы дегенде, урматтуу жаштар, биз колу менен бетти гана таза кармайт экенбиз да, адалышы башка денени таза кармай албайбыз.
Андыктан урматтуу жаштар, азыртыдан баштап таза жүрүүнү үйрөнүңүздөр. Жөнөкөй дааратканадагы тазалыкты да үйрөнүп коюңуздар. Буга да көңүл буруңуздар. Сөзсүз түрдө. Кийимдин тазалыгы. Биз кийимди биринчи кийгенде, базардан алганда кийинип атып эле карап, күзгүнү карап кийинип аткан жерге та Айчүрөк мени карайбы, Сюзанна мени сүйөбү деп тиктейбиз да күзгүнүчү. Эсмирелдага жаганбы, жокпу дейбиз. Бирок ошол эле учурда кыздар деле кийинет, азаматка жаганбы, прическамбы и так далее. Урматтуу жаштар, адамдын акылеси ошондой деңгээлим ошол болгон соң жаагыңды жат дебейм. Ит үрсөң ага көчөдөн теңелип итке аф дебейм. Сөз түрдө кимдир бирөө келген кезде обезьяна культураны көрсөтүп калыш шарт эмес. Ооба, маймылдан жаралганбыз деген болсоң, анда билбейм. Адам баласы адам менен жаралган. Топурактан жаралган. Топурактан жаралган адам баласы жок дегенде топуракчалык болсун. Топурак адам пендесинин бутунун астында тебеленгени менен, бирок өзүнүн ичиндеген мөмө жемишти өндүрүп чыгарат. Сиз дагы бирөөнүн астында тебеленсеңиз да, өзүңүздөн бүтүн жакшылыкты чыгарыңыз. Топурактан жаралдык, топуракча болот. Маймылдан жаралып, маймылча деп жүрмөңүздөр. Кийимдин тазалыгы. Кийим кийинебиз да. Сиз илим үчүн, илим алыш үчүн келдиңиз. Илим алыш үчүн дуа кылып аткан дуаңыздын кабыл болушун кааласаңыз, анда дуаңыз көкүрөк деңгээлинде колуңуз көтөрүлсүн. Мондай жерге салып дуа кылбаңыз. Чай ичип бүткөндөн кийин көбүнчө дуа кыласыңар, амин деп койсоңар болот. Амин, кабыл кыл деген сөз. Эмнеңди кабыл кылсын, жегениңди кабыл кылсынбы? Жок, анын үчүн айт да, бир тилекти айт да, анан кийин амин де да. Дал ошол дуанын кабыл болушунун дагы бир сыры кийимиң таза болсун дейт. Таза дегенде бир эле нажастан, баягындай бир сасык нерселерден эмес, жадагысы кийимиң урдалбаган таза болсун. Арамдан келбеген кийим болсун. Буга да көңүл буруш керек. Демек, кийимдин тазалыгы бул сенин илимиңдин тазалыгына таасирин берет экен. Дуандын кабыл болушуна таасирин берет экен. Билимдин тазалыгы. Урматтуу жаштар, биз бүгүнкү күндө алып аткан билимге канчалык деңгээлде көңүл буруп атабыз? Биздин бүгүнкү күндө алып аткан билимибиздин бардыгы басымдуу бөлүгү ушак информация. Ачасың телевизорду, жаңылыктарды көрөсүң, Мискенбаев кандидатурасын тапшырып берип коюпту. Сага эмне ошодо? Ачасың телевизордо, Кайрат Нуртас авария болуп кетти. Сага эмне? Ачасың телевизорду Илязат Разак машинасынан алмаштырды. Сага эмне? Ачасың телевизорду бирөө-бирөөнү зордоп кеттирип, бирөө-бирөөнү тонап кеттирип. Сага эмне бул маалыматта? Бүгүн шу маалымат сен студент катары сен үчүн керекпи, керек эмеспи? Керек эмес. Урматтуу жаштар, келиңиздер. Алып аткан илимибиз басымдуу бөлүгү ушак информациядан башка нерсе эмес. Кыйбаттан башка нерсе эмес. Гезит ачасың, суперинфо башка, ушактан башка маалымат эмес. Андай болсо, алып аткан билимиңерди фильтрлеп коюңуздар. Тазалап коюңуздар. Бул да маани. Кийим, кийген кийимиңди кийесиң, мурдалар биз жөн эле сүрөткө түшөт элек. Азыр селфи стик деп таяктар менен пайда болгон. Аны да жөн түшпөсүн. Мына ушундай. Аз келгенси кийимиң мода, сен үчүн модаң, бирок мен үчүн тооба да. Жынса шымдарың жыртылган. Элестер. Канчалык кийимиң жыртылса, ошончолук мээң жыртылган да. Канчалык кийимиң кыскарса, ошончолук мээң акыл-эсиң кыскарган да. Унутпаңыздар кыздар, унутпаңыздар балдар. Бул мода эмес. Ааламга жаралгандан бери айбандар айбандыгын кылып атат. Же көрдүңөрбү бир эшектин чочко болуп кеткенин? Көргөн жоксуңар. Же бир айбандарды көрдүңөрбү? Биз 21-кылымдын айбандарыбыз деп чачтарын кыскартып, кылдарын өсүп, койлор татуировканы коюп алганын көрдүңөрбү? Айбан айбандыгын кылып аткан болсо, адам адамдыгын кылыш керек да болсо. Урматтуу жаштар, көзүңүздөрдү ачыңыздар. Сиздер студентсиздер. Сиздер коомчулуктан таасир ала турган эмес, балким коомчулукка илим билимиңер менен таасириңерди бере турган жан болушуңар керек. Билимдин тазалыгынан улам, тамактын тазалыгы. Студент кезимде магазинге кирдимде тоок сатылып аткан, тоок грилди сурап атам да. Халалбы деп сурасам, соодагер мага айтты. Халал да бусага чочко беле деп. Чындап эле биз адалбы, адал эмеспи деген түшүнчөдө
Bir gana çoçkonu düşünüp ekemiz, boldu, başkаны düşünbet ekemiz. Hormatly dostlar, tamaktın tazalığı görüngen jerden görüngen etти, görüngen tamakta jey bermeňizler. Şundan sizler ayrıca ilimdin, zeyindin açık bolup, bilimdin görüp meňizge kabul alınışı üçün oğuzunuzdan kirip atkan lokma, tamak buğa gönül berip bolňuzlar. Görüngen jerden kalbasany halal emes karaba ile jey bermeňizler. Bismillah, Allahu Ekber. Allah atı menen çalınbagan koy bolsa da adal formasında ötpey kalat. Demek tamakты biraz kontrolge alıňızlar. Söz türlü. Spagetti, hamburger, başka göçödü test tatımlar menen jasap, bugünkü kündögi jaştardын probleması kantip arıktasam eken degen problemamız var. Andaymiz. Oşondan studentler köngül burumuzlar. Çöýrönün tazalığı. Studentsiz bol jerge geldiňiz. Ayrıca kebir studentlerdi bilem, ayıldan gelgen, bir ayıldan gelgen törtö, başka üniversitede okuyup, birok törtö bir jerde yaşaydı. Törtönün taap algan sözü ayıldan söyleyip, klasta iş ılsa teması bitmeydi. Böyle sen men bir gana nerse üçün aytatam. İlim alış üçün ataylap kelip, şarıga gelip, ay degen acojok, koy degen kojojok, kayra çoğular bilgeningdi kılıp okubastan жүрөсүң. Былтыры birinci kurs eleň, bu yıl ikinci kurssun. Jıldan jılga, kurstan kurska ayırma var. Birok bilimden bilimge ayırma jok, oşol boydan turasың. Demek bul oylana turgan mesele. Anday bolsa urmattуу жердешим, sen tiyaktan geldin, жердешиңдин деңгээлин bilesin. Adan ala turgan nerseň jok ekenligin bilesin. Anday bolsa, grupаңda okup atkan üniversitetiňde күчтүүрөөк, bilimdүүрөөк bolgon çöýrönü taap, oşol çöýröge girip, köýröp öýrenip al. Ayıldan gelgen ayıldaşың menen 5 yıl uşaklaşıp jüre berbe. Sen okuş üçün geldin. Ateneň ayılda seni, balam okup atat, kızım okup atat degen bir ümit menen oturat. Bir şart koyup jönötdü. Je bir öňdü jönötdü, şargary akça tapdy. Bir öňdü jönötken jok. Bir öňdü de gantken maksat menen. Bardyňda bir maksat menen jönötdü. Jakşı okugun degen. Sana bir şartty koyup turup, bir talapty koyup turup, sen ateneňe 1000 talap koyup algansyň. Moğunu al berbeseň barbaým, moğunu al berbeseň kılbaým, moğunu monday kiyim berbeseň maga men de gelmeýin. Sen kimsin sen? Sen oşonça kıynalıp bagyp çoňoýtup, büt şartty tüzüp bergen ateneňe şart koyup turgan sen kimsin? Hormatly ballar, kızlar, gözüňüzlerdi açyňızlar. Atenenin bir şartını atkarбай turup, atenege 1000 şart koymaňızlar. İlim alış üçün oruç kötüre bilүү gerek dedim. Şahardan, okudan bir jumada bir jonu, je bir ayda bir jolu üýge barasыңар. Bargan gezde birinci atkara turgan işiňiz ateneňizdiň göňülini aluu. Ayıldagy klastaşyňdy, ortagыңdy, dosuň göňülini aluu emes. Barasың, ateneň menen görüşösüň, zamatda köçe geçip ayıl köçe tentip жүрösüň. Sen kimsin sen? Senden erteň dosuň razı boldu dep suralbaýdy. Senden erteň ateneň razı boldu dep suralbaýdy. Hormatly studentler, mo jerde жүрgөн жүрüşüň menen, bir işiň menen ateneňe je alkış, je kargış alıp beresin. Sen bir jakşı iş kılasın, men seni karaým, maşallah, ateneňe tarbiýa bergen ateneňe rahmat deýin. Karaňyz, ateneňde tanışym şart emes, birok ateneňe rahmat deýin. Sen bir jaman iş kılasın, ateneňe tüzden tüzüne alat gelip, seni tarbiýa bergen ateneňe alat. Büttü. Hormatly jaşlar, anday bolsa, kılıp atkan har bir işiňizden ateneňe je alkış, je kargış alat ekensiz, anday bolsa daim alkış alыңızlar. Anday olsa her bir kılıp atkan kadamыңızды, jasap atkan işiňizdi oýlanyp jasap.